Кийинки сөз Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичте. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Баарыңыздарды жаңы мандат менен куттуктайм чын дилимден. Мөөнөт бат эле өтөт. Биздин аныкталган мөөнөтүбүз бат эле түгөнөт. Тилге каршы мурунку чакырылыштарга карата биз эл менен сүйлөшүп атканда көп ар кандай наразычылык айтылган, кемчиликтер көп. Ошон үчүн биздин жаңы 7-чи чакырылыш ийгиликтүү иштейт деп мен терең ишенем. Өнүккөн мамлекеттерде парламенттер аябай күчтүү. Алардын депутаттары чечкимдүү, тиешелүү мыйзамдарды кабылышат. Биз 90-чу жылдардан баштап 30 жылдан бери бир нече саясий тутумду түзүүгө аракет кылганбыз. Парламент президенттик, суперпрезиденттик, парламенттик демократияга өткөнбүз, анан кийин кайра президенттик башкарууга өттүк. Ушул жолдо талаш тартыштан кесипеттери катары тилге каршы бизде туруктуулук жок. Ички дүн продукциябыз кыскарды. Мамлекеттик органдарда иштеп аткан кызматкерлери жеке тармактарга кетип атат, миграция күчөттү, инвесторлор башка мамлекеттерге кетип атат. Айтарым, талапкерлерге бир нече суроолорум бар. Коомдо адилеттүүлүк качан болот? Сот нормально иштеп атканда сөзсүз түрдө адилеттүүлүктү тапса болот. Төрага болуп, жогорку кеңештин ролу сот системасында кандай болуш керек? Биз кандай таасир беришибиз керек, кандай мыйзамдарды кабылышыбыз керек? Бул биринчи маселе. Экинчиси насаялар. Биз 30 жылдан бери насаяларды алып, тилге каршы Кош койгула. бюджетте болгон тешиктерди жабууга аракет кылып атабыз. Өнүгүүгө бир да насая кетпей, биз кайра мурунку болгон карыздарыбызды жабууга аракет кылып атабыз. Силердин көз карашыңар кандай? Үчүнчүсү, силердин көз карашыңар кандай? Кыргызстанга эң татыктуу, ылайыктуу мамлекеттик система кандай болуш керек? Жооп бергиле. Соңунан баштаганда Кыргызстанга күчтүү президенттик башкаруу керек. Күчтүү президентти көзөмөлгө алып турган парламент керек. Таразанын эки ташы бирдей болуш керек. Мен ошон үчүн сиздерге кайрылып атам, урматтуу коллегалар. Эгерде биз өзүбүз эркибизге өзүбүз ээ болгон болсок, Кыргызстанда балансты кармайбыз. Атка куржунду илгенде дагы куржундун эки көзүнө бирдей жүк артпасаң, мына оң жагына бул дагы меники, бул дагы меники, бул дагы меники деп баарын артка тарта берсең, ат дагы кулайт, өзүң да оодарласың. Мамлекеттик башкаруу ушундай. Куржундун тең салмактуулугун кармаш үчүн парламент менен президентте аткаруу бийлигинин күчтүү ыйгарым укуктары болуш керек. Парламентте күчтүү көзөмөл укуктары болуш керек. Мына ошого барышыбыз керек. Экинчиден, жана сиз айтып аткан сырттан карыз алып атабыз деп мен түшүнбөйм. Кээ бир азаматтар өкмөттө иштеп аткандар айтты, биз 2021 жылды профицит менен жабабыз деди. Кызылдай жалган го. Андан бир жума өткөндөн кийин биз 80 миллион доллар бюджетти колдоого карыз алдык дейт. Экөөнүн кимисине ишенесиң? Бирөө бир Жапаровго шылтоо кылып атат, экинчиси экинчи Жапаровго. Кимисинен сурайсың, айланайындар. Парламент деген эки сүйлөгөн, позициясын өзгөрткөн, элге туура эмес маалымат берген, мына ыйык трибунадан бир сөз туура эмес айтылган болсо, жоопкерчилигин сезиш керек. Жоопкерчилигин тартыш керек. Бирөө айтат, эмгек министрлиги, биз кошумча, биз жумушсуздук 3,8%га өстү дейт. Өлкө башкарып атам деген киши айтат, биз 70 000 орун пайда кылдык, жумушсуздукту кыскарттык дейт. Кимисине ишенесиң, айланайын? Мына бул тартиптин жоктугунан ушундай болуп атат. Сиз айтып аткан маселе, Чыңгыз мырза, эгерде биз тартипти каттуу кое турган болсок, ар бир атка минердин оозунан чыккан сөзүнө өзү жооп бере ала турган болсо, мына ошол тартип болот. Өзгөн районуна, Баткен областына кошуп жиберсе дагы, эч ким унчукпады.
Букадан сүт сааган министрдин орун басары чыкса да эч кимге унчукпадыңар. Бул кандай болду? Ошон үчүн парламент күчтүү болуш үчүн биз өзүбүздүн эркибизди колубузга кармашыбыз керек. Рахмат. Сиздин сурооңузга төмөнчө жооп берет элем. Кандай мыйзамдарды иштеп кабыл алыш керек деген суроо бердиңиз. Мен башкача айтат элем. Мыйзамдар көп, бирок шайкеш келбейт көбүчө. Кабылдана берген, бирок бири-бирине карама каршы келгендер дагы көп. Биз мыйзам кабыл алуу эмес, мыйзамдарды жокко чыгаруу, мындайча айтканда эркин экономикалык чөйрөнү түзүү жаатында дагы бир топ иштер жасаш керек. Ал эми кабыл алынганда мыйзамдар иштөө процессине жардам бере турган, тоскоолдуктарды ала турган жана коррупциялык элементтерге жол бербей турган мыйзамдарды кабыл алыш керек. Мисалы, бир мисал келтирип кетейин. Кээ бириңер эми жаңы келдик да, мына бул жерде турган депутаттар бар. Ушул жерде ремонт жасаганга эмне үчүн өзүңөрдөн жаныңардан каражатыңардан ремонт жасадыңар, эмне үчүн бул компьютерларды алып койсо болбойт беле деген суроо адилеттүү жаралат албетте. Эмне миллион сом таба албайсыңарбы депчи. Бирок миллион сомдук ушундай буюм сатып алыш үчүн тендер жарыялаш керек. 3 ай күтүш керек. Конкурс болот, бири-бирин сотко берет. Же ал жактан жок, же бул жактан жок. Ошондон ыкчам кетиш үчүн мындай шарттарды түзүп бере турган мыйзамдарды жаратыш керек, урматтуу коллегалар. Насыялар боюнча туура ушул 30 жылдын ичинде насыяларды көп алдык. Насыяларды төлөөдө көп түшүктөр бар азыр, пандемия, кризис жалпы дүйнөлүк. Ушул багытта да биз чогуу жардам бериш керек. Анан насыя берүү жана алуу шарттарын толугу менен карап чыгыш керек. Анан мамлекеттик башкаруу боюнча суроо бердиңиз. Бул суроону биз буга чейин алып чыкканбыз. Референдум аркылуу кандай башкаруу болуш керек? Биз толук парламенттик жана президенттик деген эки маселени референдум аркылуу алып чыктык. Элибиз 80%дан ашыгы президенттик башкаруу формасын тандап алды. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Саламатсыңарбы? Урматтуу кесиптештер, ата журт Кыргызстан Кыдыкбаев. Мен бере турган сурообуз азыркы Чыңгыз мырза берип кетти, экөөңүздөргө тең. Бирок экөөңүздөр тең жооп берген жоксуңар булга. Сот адилеттүүлүгү жөнүндө парламенттин ролу кандай болот деп. Буга жооп берген жоксуздар. Ошого жооп берип койсоңуздар. Анан экинчиден жанагы Ысыккөл гостиница боюнча айтып атасыздар. Биз азыр 21-кылымда жашап атабыз. Аяка жаңы имарат турат деп бизге өкмөт айтып жатат. Ошонун кандай турушу жөнүндө жана салынышын жогорку кеңеш көзөмөлгө алсак, ошондо турарак болот го деп ойлойм. Ал эскини биз эстелик бойдон кармап отургандын кажети деле жок го деп ойлойм. Анан экинчиден Адахан Кимсинбаев сизге да бир суроо берет элем. Жана сөзүңүздү сүйлөп атып, сиз айттыңыз, биз ушундай акыбалга келип калдык, бизди кошуна өлкөлөр мамлекет катары кабыл албай атат, изоляцияда калып калдык деп. Ошону так жооп берип койсоңуз, кайсы мамлекеттер бизди мамлекет катары кабыл албай атат? Рахмат барыңызга.